Чакан жана орто бизнес жыл бою бир топ сыноолор менен беткелип, жылды чоң чакырык менен жыйынтыктоодо. Ал эми Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы IT тармагында соңку жылдары өсүш байкалганын белгилеп, бул тармакты мындан ары дагы өнүктүрүүгө чоң потенциал бар экенин айтып жаткан маалда, коңшу Өзбекстан бул жылы ири IT паркты ишке киргизип, анын резиденттерин салык жана бажы төлөмдөрүнөн толук бошотуп койду. Негизи эле бул жылы коңшу өлкө бир топ дымактуу реформаларды ишке ашырып, эл аралык инвесторлордун ишкерчилеринин көңүлүн өзүнө бурду. Кыргызстандын негизги мактанычы жана жалгыз байлыгы адамдык ресурс экенин бул жылы бир топ кыргызстандыктар тастыктап, дүйнөлүк масштабта ийгилик жарата алды. Өтүп бара жаткан жылы кыргыз бизнеси кандай чакырыктар менен беткелип, эмне ийгилик жарата алды? Капитал командасы глобалдуу жана локалдуу тренд тенденцияларга селеп салуу менен жылдын бизнес жыйынтыгын чыгарат. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Бул бир гана 2019 жылдын каарманы эмес. Чакан жана орто бизнес өлкө эгемендик алган 30 жылдан бери бүтүндөй экономиканы кыймылдаткан негизги каарман болуп келет. Капитал командасы жылдын каарманы деген номинацияны кичинекей кийим тигүүчү цехтын, Ош Бишкек жолундагы тамактануучу жайдын ээсине, ит азыктарын Америкага экспорттаган аймактык ишкерге, чет элдик конокторго кызмат көрсөткөн кичинекей хостелдин ээсине жана башка миңдеген кыргызстандык ишкерлерге кыйгарат. Малый и средний бизнес идут смелые, креативные люди, умеющие рисковать всем. Когда ты открываешь бизнес, ты практически рискуешь всем. Многие вообще закладывают свои дома и открывают что-то новое. Мы являемся двигателем проблем и прогресса, да, и экономики. Илимий изилдөөлөргө карасак, дүйнөлүк ички дүң продуктунун 60%-ын кичи жана орто бизнес камсыз кылат. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун маалыматы боюнча, өнүккөн өлкөлөрдө калктын 60-70%-ын чакан жана орто бизнес иш менен камсыз кылат. Кытайда болсо бул көрсөткүч 80% түзөт. Чакан жана орто бизнестин экономикага кошкон салымы АКШда 50% өссө, Улуу Британияда 47, Германияда 57, Кытайда 60%-га барабар. Кыргызстанда болсо чакан жана орто бизнес ички дүң өндүрүмдүн 40%-ын камсыздары улуттук стат комитеттин отчетунда көрсөтүлгөн. Бирок эксперттер бул көрсөткүч 60%-дан ашаарын айтып келишет. 2019 жылы Кыргызстанда чакан жана орто ишканалар түзгөн жумуш орундарынын саны 84 миңден ашып, ошол эле маалда өлкөдө 409 миң жеке ишкер катталган. Ошондо чакан жана орто бизнес дээрлик 1,5 миллион кыргызстандыктардын киреше булагы. Жыл соңунда өлкөнүн премьер-министри парламентте сүйлөгөн сөзүндө чакан бизнес салык төлөөчүлөрдүн 98%-ын түзөрүн, бирок казынага түшкөн салык төлөмдөрүнүн болгон 18%-ын камсыз кыларын айтып, чакан бизнес экономикага тийиштүү эффект бербей жатат деген эле. Өкмөт аз салык төлөйт деген чакан бизнес бул өзүн өзү иш менен камсыз кылгандар жана алардын экономикага кошкон салымы дүйнөлүк тажрыйбада салыктар менен саналбайт. Эти субъекты малого и среднего бизнеса должны восприниматься с точки зрения... Булардын улам өсүп туруусу өтө маанилүү. Экономикадагы потенциалдык орду чоң. Ошондуктан колдоого муктаж деп ойлойм. Чакан жана орто бизнес баладай, ага инвестиция кылуу керек. Анан алар экономикада негизги күчкө айланышат. Стоит инвестировать, и которые затем станут важными ключевыми игроками в экономике нашей страны. Бул биздин Кыргызстандын шартындагы орто жана чакан ишканалар бүгүнкү күндө социалдык дагы бир маселени жаап атпайбы? Бул жумуш менен камсыз кылуу, өзүнүн жумуш менен камсыз кылуу жааты бар. Албетте булар чоңойгон сайын, булар өнүккөн сайын булардын дагы акча коротуу жагы, ошол биз экономиканын жүрүшү ошондон акча кирип чыгып туруш керек постоянно. Ар дайым ошол нерсени камсыз кылган биз орто жана чакан ишканалар да. Биз алардан күтүүбүз бүгүнкү күндө өзгөчө мына чакан ишканалардан бул салык төлөө эмес, алардан өзүнүн жумуш менен камсыз кылуу, ошо бир жумушту баштап, ошону соңуна чыгарып, ошонун негизинде чоңоюп, ошол чакан ишканаларды орто ишканага айланып, ортодон ири ишканага айлануусун камсыз кылыш керек. Small business or medium-sized businesses, there are really Чакан жана орто бизнестин эки негизги өзгөчөлүгү бар. Биринчиси, чакан бизнес өтө морт. Жаңы бизнести мен жаңы төрөлгөн ымыркайга салыштырам. Алардын потенциалы бар, бирок али бутуна тура элек. Алар эң башында анча көп акча табышпайт. Өз ишмердүүлүгүн улантуу менен гана алек болушат. Рынокты таанып, кызматтарын жакшыртуу аракетинде. Экинчи жагынан, морт болгонуна карабай, чакан жана орто бизнес экономика үчүн өтө маанилүү.
Көптөгөн изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, жаңы бизнес бул жаңы жумушчу орундар, экономикадагы инновациялардын негизги булагы. Жана мунун мааниси аябай чоң. Анткени сиз бизнес баштаган болсоңор, жаңы кызмат же товар тууралуу идеяңыз бар, же бизнес алып баруунун жаңы ыкмасына ишенип жатасыз. Инновациялар экономикалык өсүштүн драйвери. Чакан жана орто бизнес инновациялар менен экономикалык өсүштү камсыз кылып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Economic growth, job creation, opportunity, new businesses are really, really important. И другой очень важный момент, 80-70% населения на сегодня Калктын 70-80% жакан жана орто бизнесте эмгектенет. Ооба, ири бизнес чоң салык төлөөчү. Бирок элдин көбү чакан бизнес кылуу менен жанын багып жатпайбы? большая часть людей у нас обеспечена трудом именно в этих субъектах малого и среднего бизнеса. Сами себя обеспечивают работой, сами, как говорится, себя кормят, ничего не просят, не выходят на улицу. Өздөрүн өзү жумуш менен камсыз кылышат, нанын таап жеп атышат. Алардан эч кандай машакат жок. Эгер билим берүү тармагын карасак деле, бул тармактагы кызматтардын көбүн жеке бизнес көрсөтөт. Жеке билим берүү мекемелери тиешелүү министрликтин 80% ишин аткарууда. Демек, биз баарын өзүбүз камсыздап жатабыз. Ну, точно 80% функций, которые должны выполнять те же министерства или государственные институты. То есть мы сами себе все создаем вопреки всему. Жыл соңында Жогорку Кеңеш салык кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзамдардын пакетин кабыл алганы белгилүү болду. Эксперттер муну жылдын чакан бизнести муунткан мыйзамы болуп калат дешүүдө. Аталган документти 10 декабрда парламенттин экономика жана фискалдык саясат боюнча комитети талкуусуз эле кабыл алганын депутат Дастан Бекешев айтып чыкты. Бул мыйзам чакан жана орто ишкерлерге жаңы жылда эмне сюрприз алып келерин карап көрсөк. Өзгөрүүлөр патент менен иштеген ишкерлердин санын кыйла кыскартат. Салык келишиминен коомдук тамактануу жайларынын баары четте калышат. Ыктыярдуу патент менен кирешеси 1 миллион сомдон ашпагандар гана иштей алат. Азыр бул сумма 8 миллион сомго барабар. Дүкөн же базар сыяктуу ишкер субъектилерине карата жаңы салык режими иштейт. Так түрдө кайсыл нормалар өзгөрөрү, кошумча нарк салыгын эсептөө механизми кандай болуп калары дагы азырынча түшүнүксүз. Ал эми коңшу Өзбекстан бийлиги өтүп бара жаткан жылды салык жүгүн азайтуу, бизнес жүргүзүү шарттарын жеңилдетүү, жерди жеке менчикке берүү өңдүү олуттуу экономикалык реформалар менен жыйынтыктоодо. Коңшу өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөргө эл аралык ишкерлер жана инвесторлор, анын ичинде кыргызстандык ишкерлер дагы дыкат көз салууда. Ал турсун өзбек рыногуна активдүү кирип жаткан кыргыз ишкерлери дагы бар. Алар туурасында Капиталдын жаңы жылдагы чыгарылыштарында сөз кылабыз. Азыр болсо өзбек бийлиги 2019-жылы ишке ашырган экономикалык реформалардын олуттууларына токтолсок. Экономист журналы жылдын мыкты мамлекет деп Өзбекстанды атады. Эл аралык кадыр барктуу басылма алды менен бул өлкөдө кулчулук жоюлуп, чиновниктердин чакан бизнестен пара алуусуна тыюу салынганын жана сөз эркиндигине байланышкан жагдай жакшырганын баса белгилеген. 3 жыл мурун Өзбекстандын коому жабык болуп, каардуулук жана акылсыздык менен башкарылган постсоветтик диктатуранын өлкөсү болгон деп жазган экономист, аялдар жана эркектердин пахта талааларында кыйнап иштетилгенин кошумчалайт. 2016-жылы Ислам Каримовдун өлүмүнөн кийин бийликке келген Шавкат Мирзиёевдин өкмөтү мажбурлап эмгекке салууну кыйла кыскартып, өлкөдөгү белгилүү түрмө лагерин жаап, бюрократтардын чакан бизнестен пара алуусуна тыюу салды деп жазат басылма. Ошондой эле экономист Өзбекстандын тышкы саясаты дагы өзгөрүп, жарандардын чет өлкөгө чыгуусу жеңилдеп, чет өлкөлүк журналисттерге өлкөгө кирүүгө уруксаат берилгенин, ал эми чет өлкөлүк технократтар мамлекет тарабынан муунтулган экономиканы реформалоого жардам берип жатканын белгилейт. Капитал Өзбекстанда 1 жылдын ичинде жүргөн соңку экономикалык реформалардын олуттууларына сереп салат. Өзбек өкмөтү өтүп бара жаткан жылды салык жүгүн жеңилдетүү жана аны чогултууну оптимизациялоодон баштады. Кирешеден алынуучу салык ставкасы жеке жактар үчүн 12% деп белгиленди. Буга чейин анын көлөмү 16,5%дан 22,5%га чейин жетчү. Аны менен катар бюджеттен тышкаркы пенсиялык фондко жарандар чегерүүчү камсыздандыруу төлөмдөрү, юридикалык тараптар мамлекеттик максаттуу фондко төлөй турган милдеттүү төлөмдөр жоюлду. Ошондой эле юридикалык жактардан алынуучу киреше салыгынын көлөмү 14%дан 12%га, коммерциялык банктар үчүн 22%дан 20%
пайызга төмөндөп, мобилдик байланыш операторлору үчүн тескеринче 14%дан 20%га чейин жогорулатылган. 1-октябрдан тарта кошумча нарык салыгы 20%дан 15%га төмөндөтүлдү. Жыл бою салык чогултууну жеңилдетүү жана оптималдаштыруу, салык текшерүүлөрүнүн санын азайтуу жана дистанциялык салык көзөмөлү боюнча иштер жүргүзүлүп келди. В результате общая налоговая нагрузка на экономику сокращается, упрощается налоговая система, меньше налогов, меньше разных режимов налогообложения. Салык системасы ар кандай режимдерден кетип, түшүнүктүү бир системага келүүдө. Бул бизнес үчүн пайдалуу жана ыңгайлуу. А в результате налоговая система будет гораздо проще и гораздо более удобная для бизнеса. Менимче көпчүлүк дароо эле сезет. Анткени баарынан мурда эмгекке салынуучу салык, башкача айтканда социалдык салыктын көлөмү кыскарууда. Бул бүгүнкү күнгө чейин өтө чоң салык жүгү болуп келген. Жана ушул салыктын айынан өлкө экономикасынын басымдуу бөлүгү көмүскөдө. Салык жүгүнүн азайышы көп компанияларды ачыкка чыгарат деп үмүттөнүп турабыз. Для развития, в принципе, бизнеса. Алды менен бул жылы Өзбекстандык бизнес үчүн аралыктан банк эсебин ачуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Дүң соода ишмердүүлүгүн лицензиялоо жокко чыгарылып, курулушка уруксаат алуу тартиби кыйла жеңилдетилген. Өзбекстан Борбор Азияда биринчилерден болуп Кытайга кыска мөөнөттүү визасыз режим ачты. Президент Шавкат Мирзиёев 12-сентябрда кол койгон буйрукка ылайык келерки жылдан тартып Кытайдын жарандары, анын ичинде Гонконг административдик аймагынын тургундары Өзбекстанда 7 күнгө чейин визасыз жүрө алат. Эксперттердин баамында Өзбек бийлиги мунай жана оор өндүрүштөн болгон экономикалык көз карандылыкты азайтып, анын ордун туризмден түшкөн киреше менен жабууга бел байлаган. Өзбекстандын туризм комитетинин маалыматы боюнча былтыр бул өлкөгө 5,5 миллионго жакын турист кирген. Сырттан келгендердин агымы мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөн. Стратегияны койгондо дагы булар көп учурда баягындай индикаторлор менен так коюп атышат да. Мисалы биз 2020-да 10 миллионго туристтердин санын жеткизишибиз керек деген стратегиялары аябай кызыктуу болуп, анан сөзсүз түрдө либералдык реформа жасаганда булар ошол реформага чет өлкөдөн эл аралык чоң компаниялардын адистерин, эксперттерин алып келип, сөзсүз түрдө ошол реформаны иштеп чыгууда ишкерлердин, анан эл аралык адистерди алып келип катышып, чогуу иштеп чыгып атышат да. Эми бир эле өкмөт чыгарып, өкмөттүн көз карашы менен түзүлүп калбай. Өтүп бара жаткан жылы Өзбекстанда айыл чарба багытына кирбеген жер тилкелерин менчиктештирүү жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Бул мыйзам өзбек жарандарына жана салык резиденттерине жер участкаларын такай колдонуу же өмүр бою мурастоо үчүн сатып алууга укук берет. Бул болсо реалдуу секторго көбүрөөк инвестиция тартууга шарт түзөт. Анткени инвестор үчүн жерге ээлик укугу маанилүү. 2019 жылы Өзбекстан биринчи жолу 1 миллиард долларлык евро облигацияларды Лондон биржасына жайгаштырды. Инвесторлордун колдоосу бул өлкөдө жүрүп жаткан реформаларга болгон ишенимди көрсөттү. Ишкердик мамилелеринде Англиянын соту эң алдыңкы болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө Сингапур, Гонконг, Дубай сыяктуу жерлерде эмнеге ишкердик өнүгүп атат десеңиз, ал жерде жергиликтүү сотко эмес, Англиянын сотуна кайрылганга мүмкүнчүлүгү бар. Инвесторлор коркпой инвестиция жасай алышат. Ушундай эле кадамды болсо Наваи, Өзбекстандын Наваи аймагы үчүн жарыялады. Ошол жакта чыр-чатактар боюнча Англия сотуна кайрыла алат. Бул өтө чоң ишеним туудурат. Бул жылы IPO, тактап айтканда ири ишканалардын акцияларын профессионалдык инвесторлордун катышуусунда Ташкент фондлук биржасына жайгаштыруу тажрыйбасы башталды. Ушул тапта бул процедурага керектүү болгон инфраструктуралык, техникалык жана укуктук механизмдер калыпка салынууда. Батыш эле эмес, чыгыштагы дагы бардык өнүккөн өлкөлөрдөгү инвесторлор ушул ири ишканаларга кызыгууда. Ошол менчиктештирүү процесси ачык айкын болот деген үмүт бар. Ошонун негизинде алар ошол менчиктештирүүгө катышып, ири ишканаларга инвестиция жасоосу күтүлүүдө. 23 жылга чейин бир 50-гө жакын компанияны, мамлекеттик чоң компанияны толук кандуу жеке секторго беришибиз керек деген, мисалы, андан сырткары ГЧП боюнча, мисалы, мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча дагы жакында мыйзам кабыл алынды. Эми биздин региондо буга чейин, мисалы, азыр Казакстан алдында болчу, бирок булардын механизминде көбүнчө ошондой жеке сектор менен эл аралык адистер катышып, либералдуу, анан эл аралык рынокко керек болгон талаптарды көп жасап атышат да.
Өтүп бара жаткан жылдын башында, тактап айтканда 19-январда Өзбекстандын өкмөтү IT парк куруу жөнүндө токтом кабыл алган. Жарым жыл өтпөй анын биринчи комплекси ишке кирсе, жыл соңунда экинчи комплекс ачылды. Долбоордун жалпы баасы 150 миллион АКШ долларына бааланып, мында өндүрүлгөн продукция жана көрсөтүлгөн кызматтардын жылдык көлөмү 2025-жылга карата 100 миллион АКШ долларын түзөт деген амбициялуу пландар бар. Мында азыр маалыматтык жана финансы технологиялары, электрондук коммерция, электрондук билим берүү жана биотехнология жаатындагы долбоорлор ишке ашырылып, аны менен катар көбүн эсе АКШнын транспорт компаниялары, кафе жана пиццерияларга технологиялык кызматтарды аутсорсинг негизинде көрсөтөт. Технопарктын резиденттери 2028 жылдын 1-январына чейин салык жана бажы төлөмдөрүнөн толук бошотулган. Кыска убакыт ичинде эле парктын резиденттери 300дөн ашканы айтылат. Бул маалыматтар көрсөткөндөй эле Өзбек бийлигинин IT жаатындагы аракеттери алда канча дымактуу болуп, бул багытта эми гана бутуна туруп келе жаткан Кыргызстандын IT тармагына чоң атаандаштык жаратууда. Жогоруда айтылгандай, мамлекеттик колдоо менен Өзбекстандын технопаркы аймактагы лидерге айланышы толук мүмкүн. Коңшулардагы дайым мамлекеттик чоң колдоо жок болсо дагы Кыргызстандын жогорку технологиялар паркы жылды ийгиликтүү жыйынтыктоодо. Бул жыл ичинде парктын резиденттеринин саны 2 эсе өсүп, жыйынтыгында кирешеси 45%га чейин жогорулаган. Ал эми жогорку технологиялар паркынын резиденттери 90% экспортко иштейт. Эң биринчиден алсак, биздин мамлекетибизде IT тармагы абдан бат өсүп жаткан кези. Алсак, ошол биздин жогорку технологиялар паркынын резиденттеринин санын алсак, 2018 жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйүп жатат. Мисалы үчүн 2018 жылы 43 эле ишкана болсо, азыр болсо 80 ишкананы азыр каттап жатабыз. Мына 3 кварталдын ичинде биздин резиденттерибиз 680 миллион сомдон ашык киреше табышты. Анан эң маанилүүсү, ал кирешенин 90%-нан өйдөсү экспорттун жыйынтыгынан келип түшүп атат. Анан кийин бул экспорттун жыйынтыгы ошол 2018 жылдын 3-кварталы менен салыштырмалуу 60%-га көтөрүлүптүр. Анан мен ойлойм, бул экспорт дагы бизде өсөт, экспорт көлөмү. Анан кийин бул болсо биздин мамлекетибиз үчүн абдан жакшы көрүнүш. Фонд оплаты труда деп коебуз. Бул болсо жанагы ошол адистерге, ишкерлерге төлөп берилген мындай акчанын көлөмү да. Ал дагы бир 40%га өсүп жатат. Бул эмне дейт? Бул болсо биздин ошол адистерибиздин маянасындай көлөмү дагы чоңоюп жаткан кези, жана адистердин саны дагы көбөйүп жаткан кези. Кыргызстандык Тилек Мамутов негиздеген Out-Talent стартабы эл аралык инвесторлордун сыноосунан өтүп, Forbes басмасы тарабынан дүйнөлүк тренд деп аталды. Негизи эле бул жылы кыргызстандыктардын аты Forbes жана башка дүйнөлүк кадыр бартуу медиада көп аталды. Алар Тилек Мамутов, Эркин Адылов жана Дастан Умуралиев. Август айынын соңунда дүйнөлүк Forbes басылмасы Y Combinator эл аралык акселераторуна илинген 174 стартапты анализдеп, анын жыйынтыгы менен технология жаатындагы 6 негизги дүйнөлүк трендти белгилеген. Бул 6 дүйнөлүк трендтин бири болуп Out-Talent стартап аталган. Out-Talent'ты кыргызстандык Тилек Мамутов бир тууганы Медель менен чогуу негиздеген. Тилек Мамутов өз мекени Кыргызстанда жашап жүргөндө жылына $4000 тапчу. Анан ал Google'га өтүп, ал жакта жылына $140,000 таба баштаган. Мамутовдун стартабы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөн чыккан программисттерге дүйнөлүк технологиялык гиганттардан жумуш табууга жардам берет деп жазган Forbes. 4 способами. Первое, мы хотим, чтобы участники программы прошли десятки пробных собеседований. Программисттерге көмөк кылуунун 4 жолу бар. Биринчиси, долбоордун катышуучулары ондогон жумуш сыноолорунан, интервьюлардан өтүүсүн каалайбыз. Анын да 2 түрү бар. Мени менен же Google, Amazon сыяктуу ири компаниялардын адистери менен интервью. Экинчи түрү, топтун катышуучулары бири-бири менен баарлашат. Ушундай түрдө бир топ сыноодон тез ара өтсө болот. Өз деңгээлиңерди баалап, башкалардын күчтүү жактарын көчүрүп алсаңар болот. Экинчи жолу биз ыңгайлуу позицияны тандап беребиз, резюмени түзүүгө жардам кылабыз.
алдыңкы компанияларда иштеген туултура досторубуз бар. Бүтүрүүчүлөрүбүздү ошол досторубузга сунуштайбыз. Алар талапкерлерди өз компанияларына сунуштайт. Бул ыкма рефералдар деп аталат. Резюмени текшерүүдө сизди финалдык сыноодо да аябай пайдасы тийчү нерсе. Давать вам предложение на работу или нет. Жыл башында Forbes басылмасы Behavivox компаниясын Wall Street'тин келечеги Fintech 50-2019 рейтингине киргизген. Бул технологиялык бурулуш жасап, дүйнөнү өзгөртүп жаткан компаниялардын рейтинги жана ага жыл сайын 50 дүйнөлүк алдыңкы технологиялык компаниялардын аты илинет. Аталган компанияны кыргызстандык Эркин Адылов негиздеген. Behavivox бул жасалма интеллектке негизделген платформа. Ал инвестициялык фонддор, коммерциялык банктар өңдүү финансылык мекемелердин кызматкерлеринин иш процессиндеги жүрүм-турумун анализдеп, компанияны чыгымга алып келген проблемаларды аныктап, финансылык махинациялардын бетин ачат. Бул компания Index Venture, Hoxton Venture, Citigroup баштаган дүйнөлүк ири финансылык институттардан $15 миллион өлчөмүндө инвестиция тарталган. Компания ушул тапта $300 миллион бааланат деп жазат Forbes. Жыл башында америкалык Jefferies Group Invest банкы Behavivox'тун кызматынан колдоно баштаганын дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып, анын негиздөөчүсү Эркин Адылов CNBC, Fox News, Financial Times, Forbes, Bloomberg баштаган дүйнөлүк кадыр барктуу медианын негизги спикерлеринин бири болду. Эгер шахмат жөнүндө айтсак, дүйнөдөгү мыкты шахмат оюнчу Гарри Каспаров эмес, бул IBM машинасы дагы эмес. Бул артында программист турган компьютердик программа. Демек, жасалма интеллект же адам өзү менен өзү мыкты боло албайт. Бул киборг. Тактап айтканда, адам менен жасалма интеллекттин айкалышы. Демек, биз келечекте роботтор менен чогуу жашайбызбы? Менимче биз роботко айланабыз. Биз робот болобуз? Биз киборг болуп бара жатабыз. Чын-чынына келгенде жасалма интеллект бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Биз качан робот болобуз? Менимче бул азыр жүрүп жатат. Эгер сиз Behavivox'тун кардары болсоңуз, демек сиз эми киборгсыз. Анткени биздин софт аркылуу чоң көлөмдөгү маалыматтарды чыпкалап, чөмүлө чөптүн арасынан ийнени таба аласыз. А эгер сиз сатуу тармагында болсоңуз, анда биздин компьютердик программанын жардамы менен башка адамдардын колунан келбеген масштабтуу маркетинг жүргүзө аласыз. Сиздин оюңузча, адамдар роботко айланган экономикада өз ордун табуу үчүн жаштарга кандай жөндөмдөр керек? Менимче азыр саясатчылар жасалма интеллект жумуш рыногун кандай өзгөртүп, кандай таасир берери жөнүндө жетиштүү ойлонбой жатышат. Мен алды менен компьютердик билимдерге жана командада иштөө жөндөмдөрүнө басым жасоо керек деп ойлойм. Бул жылы дагы бир кыргызстандыктын аты Forbes рейтингине илинди. Органик брендинин негиздөөчүсү ишкер Дастан Умуралиев Forbes Азия журналынын 30 жашка чейинки перспективдүү ишкерлер 2019 рейтингинде. Forbes Азия жыл сайын 30 жашка чейинки перспективдүү Азия жаштарынын тизмесин жарыялап турат. Алар венчурдук инвестиция, финансы, өндүрүш, маркетинг, спорт, музыка, кино жаатында ийгилик жараткан жаштар. Кытай, Индия, Гонконг, Монголия, Тайвань, Сингапур, Австралия, Жаңы Зеландия, Япония, Түштүк Корея баштаган 23 Азия мамлекеттеринин 300 ийгиликтүү жаштарынын рейтинги. Бул рейтингге Монголия, Лаос, Казакстан жана Кыргызстан биринчи жолу кирген. Кыргызстандын атынан бул тизмеге илинген Дастан Умуралиев 30 жашта. Ал мындан 6 жыл мурун Экопродукт Азия компаниясын негиздеп, табигый экологиялык сок азыктарын өндүрө баштаган. Анын продукциясы ички рынокто гана сатылбастан Бельгия, Монголияга чейин экспортталып келген. Ушул тапта ички рынок аштеп, аны менен Казакстан жана Россияга экспорттайт. Планда Кытай рыногуна чыгуу. Дүкөн текчелериндеги 10 сок азыгынын 9-у бул импорттук товар. Биздин максат импортту алмаштыруу. Жакынкы айларда жаңы өндүрүшүбүз ишке киргени турат. Жаңы заводдун кубаттуулугу ички рынокту 80% сок азыктары менен камсыз кылууга жана экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө жол берет. Кытайдын рыногу ошол эле органикалык продукцияга болгон суроо талап боюнча деле Европа базарынан дагы тезирээк өсүп жатат. Менимче Кытайдын базары керек болсо жакында Европаны ашып түшөт. Анан албетте ал жака жеткирүү арзан жана оңой. Бирок албетте алардын дагы өзүнүн бюрократиялык татаалдыктары бар. Болгону койгон талаптарына жооп берүү керек. Нужно этому просто соответствовать. То есть, наша компания видит больше потенциала поставлять китайскому.
Бул жылы Капитал командасы креативдүү экономика, креативдүү билим берүү, кызматтардын экспорту, адамдык капитал темаларына такай анализ жасап, өз аудиториябызды дүйнөлүк жана жергиликтүү тенденция, трендтер менен кабардар кылып турдук. Андыктан жылдын темасы деп Капитал креативдүү экономиканы белгилейт жана келе жаткан 2020 жылы дагы бул темаларга дыкат көз салууну пландоодо. Азыр дүйнөлүк экономиканын түзүлүшү табияты түп тамырынан бери өзгөрүп, автоматизация, роботизация доорунда ойлоп тапкычтык, жаратмандык алдыга чыгууда. Мурдагыдай бул өлкөлөр арзан жумушчу күч менен мактана албайт. Эми өз өлкөсүнө көбүрөөк инвестиция тартам деген өлкөлөр адамдык ресурска, жогорку билимдүү жана креативдүү коомчулукка ээ болуш керек. Ал эми креативдүү жаратман адамдар бир гана эркин коомдо өнүгө алат. Андыктан Кыргызстан демократиялык баалуулуктарын сактап, аны өнүктүрүү менен гана атаандаштык артыкчылыкка ээ боло алат. Креатив демекчи, Капитал командасы жылды жыйынтыктаган атайын чыгарылышты жагымдуу жаңылык менен аяктайт. Дара кыры деп аталган биринчи кыргыз мюзиклы Россия жана Казакстандын дээрлик бардык аймактарына прокатка чыккан алгачкы кыргыз тасмасы болуп калды. Тасма ушул күнгө чейин 30 эл аралык кинофестивалдарга катышып, 15 эл аралык жана 8 улуттук сыйлыктарды жеңип алган. Бар чөптү да тепселип өсүп жаткан. Дара кыры Кыргызстанда тартылган алгачкы мюзикл. Тасма ар өлкөдөгү 30 сынакта көрсөтүлдү. Азыр деле фестивалдан фестивалга көчүп жүрөт. Тасманы үндөштүрүү Москванын алдыңкы үн жазуучу студиясында ишке ашкан. Ал эми прокат болсо бүткүл Россияны камтыган Каро тармагында коюлду. Казакстанда прокат 66 кинотеатрда аткарылды. Сыйлыктарга да токтолсок, бул бүгүнкү күндө 15 сыйлыгы бар. Ошол учурда ушул биздин улуттук Ак Элберс кино сыйлыгынан дагы 8 номинациядан тең мыкты болуп табылган. Чет өлкөлүктөрдүн эң эле алгачкы бул Бангладеште Даккада гран-прини багындырды. Уфада эл аралык фестивалда дагы приз алган, Самарада кино детям деген фестивалда да гран-прини жеңип алды. Кызыктуусу Тасма 3 өлкөнүн орток өндүрүмү — Кыргызстан, Казакстан жана Россиянын. Сценарий улуттук уламыштар боюнча жазылган. Ал эми расмий саундтректи тартууга белгилүү артисттер Светлана Назаренко жана Жылдыз Осмоналиева чакырылган. Ал эми бизге кызыктуусу каржылык жагы. Финансылык жактан айта кетсек, бул дара кырына баш аягы $500,000 $500,000 тегерегиндеги акча сарпталды. Негизи үндү жасай турган бизде Орто Азияда студиялар жокко эсе. Москвадагы Синилаб деген Европадагы ири студиялардын биринде болду. Техникалык жактан толук баягы сапаттуу жасоо өзү кымбатка турат. $500,000 тете чыгымдар алигиче актала элек. Бирок баалуу тажрыйба топтолуп, чет элдик байланыштар калыптанып калды. Толкун Айымдын айтымында эң чоң ийгилик россиялык продюсерлерди инвестицияга кызыктыруу болду. Алгач алар бул долбоорго ишенишкен эмес. Кыргызстанга инвестиция салуу өзү сомнительно дешип, кантип ишенебизлерди тааныбасак, билбесек деп айтып жүрүштү. Анан болбой эле биз кинону тартып, монтаждап туруп, анан кинону көрсөткөндө гана алар толук кандуу ишенди. Кино жалаң гана каржы табуу эмес, андан башка дагы жагымдуу машаккаттары бар дейт Толкун Дайырбекова. Бул фестивалдарга барып, дүйнөнү көрүү, Тасма менен бирге саякаттоо. Чындап эле биз фестивалдарга барганда бул жакта программалары даяр. Анан эң жаккан жери бул көп учурда жол кирелерин, трансферди, жаткан жериңди, тамак ашын бардыгын тең уюштуруучу чакырган тарап өздөрү каржылайт. Барсаң баягы Голливудтун жылдыздары келет, ошол учурда мыкты продюсерлер келет. Мындай фестивалдар жаңы тааныштар, балким фильмге инвестиция салчу продюсерлерди табууга мүмкүнчүлүк түзөт. Толкун Дайырбекова дара кырында тапкан тажрыйбаны колдонуп, жаңы долбоор үстүндө иш алып барууда. Бул өтүп бара жаткан жылдын урунтуктуу бизнес окуялары, көрүнүштөрү, жаңылыктары камтылган Капитал командасы даярдаган атайын чыгарылыш болду. Өлкөдөгү оңой эмес кырдаалга карабай кыргыз бизнеси улам алдыга умтулуп, жаңы базарларды багынтып, чакырыктарды жеңип келет. Капитал командасы жаңырган 2020 жылы дагы өлкөдөгү жана дүйнөдөгү бизнес тренд тенденцияларга сереп салып, кыргыз бизнесинин оош кыйышын анализдеп, ийгилиги менен бөлүшүп турмакчы. Жаңырган жаңы жылда ар бириңиздердин ишиңизди ийгилик коштосун.
келе жаткан жаңы жылыңыз менен.